Кийинки биздин каршы суроо, бул иш арам же арабча айтканда харам. Мен ушуну түшүнбөйм. Арам деген кыргызча сөз бар, бирок негедир биздин кыргыздар харам деп атат. Арам эле дейли биз. Бул иш арам. Башкалардын акысын жеп атасың жана башка дегендер бар. Көрө элем. Эмнеге андай деп ойлоп калдыңыз деп сурайт экенбиз, биринчи. Кимдир бир айтышы мүмкүн, процент аласыңар, процент бул арам деши мүмкүн. Аха деп жооп берет экенбиз. Туура түшүнөм. Процент деген сөздү айтканыбыз үчүн арам дейсизби? Же ошондо эгер процент эсептесе эле арам болуп калабы? Кандай дейсиз дейт экенбиз. Анан жообун айткандан кийин бир суроо берсем болобу? Мисалы сиз Россиядан Ошко акча котордуңуз. Ошол акча которууңуздан банк өзүнүн жасап берген кызмат үчүн 1% же 2% комиссия алды. Анда бул арам болобу же арам эмеспи? Же адалбы деп сурайт экенбиз. Сиз финансылык пирамида деген уюмдар болот, алар арам болот. Балким ошолор менен адаштырып жаткандырсыз Фаберикти. Мурунку муфти Чубак Ажынын да бул боюнча видео жообу бар. Мына YouTube'га кирип Чубак Ажы тармактык маркетинг жөнүндө десеңиз, ошол сонун видеосу бар, ушул жерде бүт түшүндүрүп берет. Көрбөдүңүз беле? Ал айтат, эгерде сиз кандайдыр бир компаниянын кызматын же товарын өткөрүп бергене жардам берип иш жасап жатсаңыз, мисалы үчүн рекламалык шиттин кызматын аткарсаңыз, жана ошол жасап берген кызматыңыз үчүн сизге компания айлык акы берсе же процент берсе, анда бул адал акча дейт экен. Ал эми эгерде сиз эч кандай товары же кызматы жок компанияга адам чакырсаңыз, алар акчасын көтөрүп келсе, алар акчасын киргизип ошол ишиңиз үчүн сизге айлык төлөсө, анда бул арам акча деп жооп берген экен. Бул сүткөрчүлүк дейт экен. Аны айтат экен, эгерде сиздин сунуш кылганыңыз мындай, мисалы үчүн азыр көрүп атабыз, косметика, парфюмерия саткан компаниялар бар, дары-дармек саткан компаниялар бар. Алардын дары-дармегин же косметикасын сиздин кардарларыңыз итак эле алчу болсо, жана аларга пайдасы тийчү болсо, алар алган акчасына ыраазы болуп алса, жардам берсе, анда бул адал акча дейт. Ал эми ал косметикасы аларга кереги жок болсо, жана өтө кымбат компаниялар бар дейт. Ошолор окшоп сиз чөнтөгүнө ылайык эмес продукцияны сунуш кылсаңыз, анда бул арам акча деп айтат. Жана ошондой эле айтат, азыр бриллиант таш жана алтын-палтын саткан компаниялар бар. Алар жашоодо кереги жок товар, кереги жок кызмат. Андыктан бул дагы арам акча болуп калат. Себеби ал берген акчасына ошол кереги жок нерсени алып калтат дейт. Көрдүңүз, мына чистая логика менен жооп берет. Жана көпчүлүк араб мамлекеттеринде кандай талкуулайт. Бирок айтат, кээ бир араб мамлекеттеринде муну такыр эле тыюу салгандар бар деп айтат. Бирок ушинтип экиге бөлгөндөр да бар деп айтат. Сетевой маркетингде эки түрү бар деп коет. Эми сетевой маркетингде эки түрү бар дегенди мен билбейм, же билбей айтып атабы, же адаштырып айтып атабы. Пирамида менен сетевой маркетинг эки башка нерсе. Бул пирамида менен сетевой маркетинг айтып атат. Сетевой маркетингдин бир эле түрү бар, эки түрү жок, же көптөгөн түрлөрү бар. Ал жерде башка себептен бөлүнөт да түрлөргө. Кымбат продукцияны саткан компаниялар бар, алардын базары башка. Арзан продукция саткан компаниялар бар, алардын базары башка да. Болгон эгер кымбат косметика алып келип, элдин баарына саткыла, коңшуларыңарга саткыла, баарына саткыла десе, анда бул туура эмес жол. Анткени чөнтөгүнө ылайык эмес продукцияны орто жашаган адам же жакыр жашаган адам алып алданып калышы мүмкүн, Ошондо да арам болуп калат экен. Же айталы, сиз бир компаниянын Оштогу соодасын өстүрүп, дагы бир суроо берип атабыз, Эми айталы, сиз бир компаниянын Оштогу соодасын өстүрүп берем. Мага айлык төлөп эле койгула, мен силердин соодаңарды 2 эсе өстүрүп берем. Жарым жыл ичи. Мага ошол өскөн соодадан 10% комиссия төлөгүлө. Мен ушинтип доляга кирейин бизнеске. Партнер болоюн силерге десеңиз, бул арамбы же адалбы деп сурасак болот, Сиз жарым жыл ичи айлык албай иштедиңиз, компаниянын пайдасын көбөйтүп бердиңиз, компанияны өстүрүп бердиңиз. Арам эмес иш, сооданы өстүрүп берип жатасыз, туурабы? Бул адал иш. Себеби сиз компанияга жакшы кызмат кылып бердиңиз. Ал компания сизсиз 2 эсе же 10 же 3 эсе же 1,5 эсе өсө элек болот. Сиздин билимиңиздин жардамы менен өсүп атат. Эми сиз ошо 10% алсаңыз, бул адал акча. Ошон үчүн процент деген баары эле тең эле, бул арам десек болбой калат экен, Процент дегенде сүткөрчүлүк бар жана сүткөрчүлүк эмес процент бар экен. Фаберик сизге ошондой эле сунуш кылып атат да. Сиз Фабериктин соодасын бир нече адам болуп, бирге орточо дагы 300 000 сомго өстүргөнүңүз үчүн Фаберик сизге жана адамдарыңызга жалпысы 23% төлөп берип жатат. Жасаган кызматыңыз үчүн. Болгондо да сиз элдин чөнтөгүнө ылайык продукцияны сунуш кыласыз, аларга өтө выгодный продукцияны сунуш кыласыз жана выгодный шарттарда. Ошол кызматыңыз үчүн сизге Фаберик акча айлык акы төлөп берет. Жана сиз артыңыздан да көптөгөн адамдарды ушундай 25%га директор деңгээлине өстүрүп койсоңуз, ага өзүнчө пенсия кошон акча төлөп берет. Бул да адал акча. Себеби сиз бирөөнү өстүргөнү жана бирөөнүн жардамы менен бирөөгө жардам берип отуруп, компанияга чоң оборот жасоого жардам берет. Кандай деп ойлойсуз? Аялдарга сулуулук боюнча жардам берүү жана жардам берүүчү продукцияны элге сунуш кылуу. Бул адал ишпи же арамбы? Аларга ошол продукцияны элге жеткирип отуруп, акча табууга үйрөтсөк, аларга ушул ишти жасап отуруп, акча табууга жардам берген, бул арамбы же адалбы? Бул жерде кандай сүткөрчүлүк көрө алдыңыз деп сурайт экенбиз, Сен бирөөнүн акысын жеп атасың дешим. Да сурайбыз, жылмайып, кимдин акысын жеп атабыз, кантип жеп атабыз, түшүндүрүп бересизби экенбиз. Кызыгып уңуңуз, бирок эч убакта шылдыңдаган мамиле кылбаңыз жана жиниңиз кыжырдыгыңызды келтирбей.
Жылмайып, чындап ошол адам менен сүйлөшкүңүз келип, чындап ошол адамдын оюн билгиңиз келип, туура эмес болсо да анын үстүнөн күлбөйт экенбиз эч качан. Болгону туура суроолорду берип коет экенбиз. Туура эмес айтып атасыз дагы дебейт экенбиз. Биз бул товарды оптом баада алып, аны алып келип беребиз. Ага каталогдо көрсөтүлгөн баада сатабыз. Бирок биз оптом баада алабыз. Бул эмнеге окшош? Бул дүкөндүн жасаган ишине окшош, туурабы? Же кара сууда соодагерлердин, базардагы соодагерлердин ишине окшош. Алар Туркиядан же Кытайдан же Бишкектен алып келип бизге даяр кылып коюп атышат. Биз өзүбүз аны барганы убактысыз да жок алып келгени, жана биз алып келсек кымбат да түшүп калат. Себеби биз бирден штуктап дааналап алып келебиз, Алар оптом алып келет, ошон үчүн алардыкы актап атат. Жана биз өзүбүз алып келгенге караганда арзан болуп калат. Эгер атайын барып келсек да, анан эми папучи алып келсек, албетте арзан болот. Бирок биз папучи дайым алып келе албайбыз да. Ошол жасаган кызматыбыз үчүн биз акча төлөнүп атат. Аны компания төлөп атат. Анан ал адам арзаныраак алам десе, биз ага оптом баада алышты үйрөтүп коебуз. Бирок анда ал өзү интернеттен заказ кетирет. Заказ кетиргенде оптом баада келиш үчүн 1000 сомдон кем эмес болуш керек заказы. Бул эмнеге окшош? Туркияга барып сиз товар алып келем десеңиз, сизге бардык размерди ал дейт да, кийимди мисалы үчүн. Же болбосо бир суммадан жогору алсаң, биз сага оптом баада беребиз дейт, Бул эми оптом саткандар элестетиңиз, бирден сатып отурса, алардын убактысы жетпейт анда кичине эле калат. Ал качан жетишет? Ошонун баарын тейлеш үчүн көптөгөн адамдарды ишке алыш керек, анда товардын баасы кымбаттап кетет. А розницага саткандар мына дааналар сата алат. Себеби алардын баасы жогорураак, ошон үчүн көбүрөөк калат. Ошон үчүн алар сатуучулардын санын көбөйтө алат. Анда эми ошондо андай өзү заказ кылып, өзү офиске барып алган кардарлар көп болсо, анда компания соодасын өстүрүп бергени үчүн өзүнчө акча төлөйт ал. То есть оптом баада алып, каталог баада сат эмес, анда сиз оптом баада сатып атасыз көпчүлүк адамдарга, же алып саткандарга, же өзү үчүн алгандарга сатып атасыз. Жана ошол ишти уюштуруп атасыз. Бул дүкөнгө кардар алып келгенге окшош экен да. Болгону кадимки дүкөндөр бизге ошол ишти жасасак акча төлөп бербейт, ал эми бул Фабилик жасап берет. Жана Фабилик телевидение аркылуу, шиттер аркылуу реклама кылбастан, өзү колдонуп көргөн кардарлар аркылуу реклама кылтат. Жана ушул продукцияны жакшылап изилдеп алып, үй бүлөсү өзү колдонуп көрүп, атайын иштеш үчүн кошумча иштеп, заказ алып иштегендер аркылуу реклама кетип атат. Жана ошону уюштура билген адамдар аркылуу реклама кетип атат да. Ошон үчүн бизге ошол акча түшүп атат. А дүкөндөрдө ал башка жактан түшөт, билесиз. Орто бири-биринен алып отуруп, баалар кошулат, жана телевидение аркылуу, шиттер аркылуу реклама кылат. Ал башкача система. Бул жаман, бул жакшы дей албайбыз. Рекламанын ар кайсы жолунун өзүнүн плюс минустары бар экен да. Бул секта деген каршы суроо. Мен сизди туура түшүнөм. Эмне үчүн ушундай ойдосуз? Түшүндүрүп бересизби дейт экенбиз. Туура эле айтып жатасыз бир чети дейт экенбиз. Жылмайып. Секта бул кандайдыр окуу, учение, школа, башка элде басымдуулук кылган окууга дал келбеген же ошол окууга каршы болуп калган окуу экен да. Мисалы үчүн официалдуу диндер бар, ошол официалдуу динге дал келбеген окуулар, булар секта деп эсептелинет, Бул аныктама боюнча кээ бир окуу борбору да секта болуп калышы мүмкүн. Өз бизнесиңди ач, башка бирөөнүн бизнесине иштей бербей деп үйрөткөн курстар, китептер, тренерлер да секта болуп калат. Себеби көпчүлүк университет, мектептер бир жерге айлыкка кирип иште деп үйрөтөт, кесип үйрөтөт, Анан бизнес кылышка үйрөтпөйт. Өзү кээ бир адамдар өтө пайдалуу тренингтерди да секта деп атышат. Анан эгер сиз бул адамдардын чогулуш өткөрүп, сабак өткөрүп, аларга өз бизнесин курууга үйрөткөн үчүн секта десеңиз, анда докторлордун, окумуштуулардын симпозиуму, обмен опытом деген конференциялары, жолугушуулары, чогулуштары да бул секта болуп калат. Газпром, Неманфарм, Здоровый мир, Экослаймикке окшогон чоң уюмдардын кызматкерлеринин чогулушу, семинарлары да бул секта болуп калат. Болгону ал жакта башка бирөөнүн бизнесинде кандай жакшы иштесе болот, ошого үйрөтөт. Жана ишти канча жакшы жасаса болот, ошол башка бирөөнүн бизнесин. Биз болсо өзүңүздүн бизнесиңизди курууда кыйынчылыктарды кантип жеңсе болот? Кантип күчтүү лидер болсо болот? Кантип өзүңүзгө өзүңүз ишенсеңиз болот? Кантип кардарлар менен иштегенде күчтүү болуп чыксаңыз болот? Кантип күчтүү уюштуруучу болуп чыксаңыз болот? Кантип сиз жакшы чоң группа жана команда структура куруп алсаңыз болот? Кантип командаңыз менен жакшы иштеше билсеңиз болот? Кантип ийгиликтүү болсо болот? Кантип көп акча тапса болот? Ушуларга үйрөтүүчү сабактарды өтүп турабыз. Балким ушул себептен секта деп айтып жаткандырсыз. Ал эми дин боюнча сабак өтөсүңөр десеңиз, анда биз дин боюнча такыр сүйлөшпөйбүз. Сүйлөшкөнү биз тескерисинче тыюу салабыз. Анткени биздин бизнесте ар кандай динде болгон адамдар иштейт. Биз көпчүлүк адам менен иштейбиз. Өзүм мен ислам дининдемин. Бирок христиан дининде иштегендер дагы адамдар бар. Көп эле деп айтасыз, Андыктан биз дин жөнүндө сүйлөшкөнү туура болбой калат. Себеби биз ал жерде чогулуш максатыбыз бул бизнес куруу жана ийгиликке жетүү. Бизнес тармагында, дин тармагында эмес. Дин тармагында биз мечитке барып сүйлөшөбүз, өзүбүздүн досторубуз менен сүйлөшөбүз дейткенбиз. Кийинки каршы суроо сетевой маркетинг деген болот, Эмнеге андай суроону берип жатасыз? Сетевой маркетинг дегенде сиз эмнени айтып жатасыз? Аны кандай түшүнөсүз? Сетевой маркетинг бул сиздин оюңуз боюнча бул эмне деп сурайт экенбиз. Дегенде жооп бергенден кийин сетевой маркетинг бул товарларды сиз үчүн түшүндүрүп коет. Кызматтарды дүкөн аркылуу эмес, колдонуп көргөн кардарлар жана соода агенттери жана жеке ишкерлер аркылуу өткөрүү жолу.
Ишенбесеңиз интернетке кирип wikipedia.org деген словарь бар, дүйнөлүк атактуу, ушул словарга кирип окуп көрүңүз. Сетевой маркетинг жана анан финансылык пирамида жөнүндө окуп көрүңүз. Экөө башка нерсе. Сектаны окуп көрүңүз, ал башка нерсе. Бул эми базарга кола, шорого окшогон көп агенттер, жеке ишкерлер аркылуу товар сатуу жолу жана бизнес. Буга кандай карайсыз? Пикириңиз жакшыбы, жаманбы деп сурайт экенбиз, Анан ал жооп берет экен. Кимдир айтышы мүмкүн? Сетевой маркетингде элди алдайт адамдар дешим. Сизди туура түшүнөм. Кимдир бирөөнү начар адамдар алдаган, ошону уккансыз же көргөн болушуңуз мүмкүн. Ошол себептен сизде ушундай пикир пайда болгон болушу мүмкүн. Сиз кайсы компанияда иштеп көрдүңүз эле? Же таанышыңыз бирөө жарым иштеди беле дейт экенбиз. Жооп бергенден кийин бир суроо берсем болобу? Базарда да алдаган сатуучулар болобу? Усталардын арасында да алдагандар болобу? Кафе, ресторанда алдаган официанттар болобу? Сиз эми ошол себептен бардык кафелерди, ресторандарды, усталарды, сатуучуларды жана башка докторлорду жана башка бардыгына ишенбей калсаңыз туура болобу дейт экенбиз. Десе жок. Анда сиз эч жака кыймылдабай, эч нерсе ала албай, эч жака бара албай каласыз, туурабы? Десек туура дейт. Бирок текшерип көрчү болуп каласыз. Бул эң туура. Биз дайым текшерип көрүш керек. Кээде адам билбей адашып, бизди алдап коет, өзү адашкандыктан. Кээде билип туруп атайын алдаган адамдар бар. Сетевой маркетингте дагы көп адамдар келип иштейт. Андыктан арасында ар кандай бар экен да. Бир адам же эки адам начар болсо, калганын бардыгы начар дегенибиз туура эмес болуп калат экен, Бул башка тармактардагыдай эле ар кандай адамдар иштейт. Өзгөчө тармактык маркетингте текшерүү жок. Сен мындай экенсиң, биз сени ишке албайбыз дей албайбыз, биз бардыгына шанс берип көрө беребиз. Анын иштегенде билинет. Бирок көбүнчө сетевой маркетингте алдагандар көп кармала албайт. Алар көбүнчө пирамидага окшогондор кетип калат. Себеби ал жерде алдагандар убактылуу ийгиликке жетет. Тармактык маркетингде алдагандар тескерисинче ийгиликке жете албайт. Анткени биз көпчүлүк учурда көп жыл бою кардарлардын кайра колдонуучу продукцияларын элге жеткиребиз. Анын үчүн биз тескерисинче алдабасак, ал адам кайра бизден алып отурат. Жана бир сөз бар экен: "Если бы знали мошенники, насколько выгодно не обманывать, они перестали бы обманывать" дейт экен да. Чындап эле сиз элди алдабасаңыз, анда сиздин кардарларыңыздын саны барган сайын көбөйөт, кардарлар бири-бирин алып келет, жана рекламага күчүңүз көп кетпейт, жана кардар табууга күчүңүз азыраак кете баштайт. Бирок бул көп кардарларды канааттандырып, көптөгөн кардарларды ыраазы кылганда гана боло баштайт экен. Андыктан алдаган невыгодно бул тармакта дагы дейт экенбиз.